мама биз келдик деп эметет ыйлайм. Мен көргөн жамандыкты эч ким көрбөсүн. Ал өзү башка аял алып алып уже балалуу болуп калган экен уже. Кээде жардамчылар акча бергенде ыйлайм да, ошо акчасын алганча мына балдар школго барат, ар кайсы жерде жүрөт. Тиякта, биякта. Балам балалуу болгондо билесиң. Балаң барбы? 2018-жылы Залина Үмөталиева 4-чү баласын жарык дүйнөгө алып келген. Төрөт учурунда келин эс үчүн жоготкон. Дарыгерлер баланы сактап, а бирок эне комада калган. 3 жылдан бери төшөктө жаткан Үмөталиеваны улгайган ата-энеси карайт. Учурда үй бүлө жардамга муктаж. Буга чейин да мына ушул Залина эжекебизди интернет айнагынан көрүп келгенбиз. Апа мына атайын азыркы учурдагы абалы кандай экенин билели деп келдик. Бул кызымдын абалы жакшы эле кеткен. Төрөрүндө мама мына азыр төрөгөн баратам деди. Мен эчтеке санам тынч эле отургам. Анан саат 12-1лерде уже төрөп баштаганда бул кызымдын башын карабай баланы тарта беришиптир да. Анан башынан доо кеткен бул кыздын. Карасы уктап калды деп коюшуптур доктурларчы. Бир убакыт билет, бир Кудай билет, анан организм билет деп чыгарып коюшту. Ошо менен жатат кызым. Төрөгөндү эркек төрөдү, чоң төрөптүр. Өзү болсо эчтеке билбей калды. Балдары кандай азыр? Балдары ар кайсы жерде жүрөт, балдары. 4 бала, 4-сүн төрөгөндө ушундай комага түшүп калды өзү. Атигилер ойлодук, жакшы эле төрөй берем го деп ойлосо, тигилер давлениясында ченебептир, эчтеке карабай эле баланы suurганга аракет кылып, башын карабаптыр, эчтеке. Ушундай алга туш келип калды кызым. Мынакей азыр өзүңүздүн колуңузда экен, ден соолугун өзүбүз көрүп атабыз, чынында оор экен. Ушул дарыгерлер тарабынан кандайдыр бир келип көрүп кетишип, же жардам болуп атабы? Жок, доктурлар жактан эч ким, мен даже доктурга атайы бардым да. Эмне деп айтар экен, ушинтип канчага чейин жатат деп сурайын десем, такыр жооп бербей коюшту. Вообще жооп берген жок. Булардын жооп бергени жанагы эле ошо. Убакыт билет, организм билет, бир Кудай билет деп койду. Болду, Кудай деп жатабыз ошо үмүт менен. Ошо кайсы бир күн жакшы болуп кетсе, туруп кетет го деп балдардын маңдайына туруп берсе жакшы эле болот эле. Ошо мен 70ке чыктым, атабыз 83-тө, ошентип. Ошонун азабынан атабыз деле туура эмес болуп калды ошо. Киргизбейм атаны дагы. Ата кирсе ыйлап чыгат, нерв болуп калды дагы. Ошо үмүт менен отурам, качан Кудайым бир шифасын берет. Орну берген шифасын да берет дейт экен, ошо менен Кудай деп отурам. Мен өзүмдүн кызымды кантип эле таштап коеюн карабай. Азыр эмне ичип атат? Нелер тамак? Тамак берем, тамак мындай болду. Башында зонт менен жаткан, блендер менен майдалап зонт менен ичирип аткам. А зонтту ичке да. Аяка суюктук эле кетет, мындай коюу тамак кетпейт да. Анан канча жолу чыгып атты, улам чыгып кетет. Уже мага надоел болуп кетти да. Анан бир күнү жана эме болуп атпады. Ковид оорусу болуп атканда реанимация эмеден чакырсак келбейт, частный келип 2000 алып кетти зонтту салганына. Анан алар кетен менен кечинде кайта чыгып калды да. Чыккандан кийин бүттү, мен салгым келбей койду. Эмне болсо ошо болсун, мен өзүм ичирип аракет кылып көрөйүн депчи. Анан аракет кылдым, 3 ай кыйналдым да. Тамак бере албай, буду иче албай, биягынан чыгып, бияга чык. Биягынан чыгат, тамагын берем, суу берем, кайта кашык менен тамак, кайта суу берем. Ошентип атырып 3 ай дегенде, 3 айдан ашканда кичине көндү тамак ичкенге. Азыр жакшы ичет тамакты. Кашык менен эле бересиз? Ооба. Азыр кашык менен берем тамакты, жакшы ичет тамакты. Бул кекирдеги ачык экен го. Ачык да бер жаткан кишинин какыры кетпей турбайбы, биягында тура берет экен да. Бул какыра албайт, же бизге окшоп эме кыла албайт. Ошо ушинтип эле жатат. Кудай деп эле турабыз. Жатат ушинтип эле спокойно эле. Аял киши болсо өзү дагы жуунтканда өзүңүз эми кыйналып атсаңыз керек. Кыйналганда аны
клёнка салабыз, ар жагына колтойгон чылапчын салабыз. Анан клёнканы мында скат кылып коюп, улам жуунган суу тияка кетет. Ошо ары оодарабыз, бери оодарабыз, ошентип жуундурабыз. А врачтар айтып атабы мындай үмүт бар деп атабы? Врач жок, врач Эч ким караган жок. эч кандай врачтын уже тиешеси жок. Муну мен өзүм эле бир бет карап атам. Анан кичинекей пролеж болду деп эме кылсам, бир аял айтып калды. Апа, мен деген сиделкада иштеген ушинтип пролеж болуп баштады. Эмне кылам десем, таза аракка детский шампуньдан бир кашык куюп туруп, обработка кылып туруп, анан бемпантен деген мазь бар экен. Ошону алып келип, ошо менен сыйпап, Кудайга шүгүр, жакшы. Эмеси да пролежи да жок, жакшы болуп калды. Азыр эже канчанчы кызыңыз? 5-чи кызымда. Улуу кызым да Грижа. Күйөөсү алып кеткен тете Турцияга. Сен кыймылдай албайсың, эмете албайсың, иштей албайсың деп Турцияга алып кеткен. Ал Турцияда жашайт. Кредит алып, ванна, туалет, муну киринтип ошол жака алып барабыз деп ойлогонбуз да. 100 миң, 200 миң алганбыз да кредит. Ошол кутулуп гана кетишкен тияка. Анан эми күйөөсү салып атат акча. Турциядан. Көзү көрбөйт. Мынтсем жок, карабайт мени. Мынтсем карабайт. Сүйлөбөйт, жата берет деп ыйлайт болду. Оозун ачып алып. Сууну пат берем. Суусайт. Түн ичинде 2-3 жолу турам, кайта. Эмне болду экен деп эле. Суусайт, анан котором, 2 саатта бир которуп турам да. А то пролеж болуп кетет да. Жата берсе кызарып. Көбүнчө айтып котконмо, жата бергенде сөөктөрү кадимкидей эттери дагы кээде чирип кетет дешпи? Ушинтип жатат кызым. Ушинтип багып атам, эмне кылам, багып койгонда. Сөөгө эле калыптыр, э? Билбейм канча жатат, билбейм. Кудай билет. Кудай да билип отурам. Балдар апам көрөлү деп келишеби? Келет. Билбейт бул эчтеке. Билбейт, тааныбайт балдар апасын. Ами апасы тааныбайт. Мама, биз келдик деп. Эметет ыйлайм. Билбейт балдар дагы. Өзүңүз канча жаштасыз апа? Мен 73-кө чыктым. Атам 83-кө чыкты. Ошо эптеп ошо. Ата билбейт. Доктурга алып барбайсыңбы? Ой, доктор расписка алат менден, эртең алып кеткиле дейт. Аны жата берсин эми өзүнүн эмесин мен. Дедим, барбайт. Улам эле айтат. Айткан сөзүн деле билбей калды атабыз. Эне үчүн аябай эле оор нерсе окшойт. Оңой эмес. Балалы болгондо билесиң. Балаң барбы? Ошо бала деген эненин жүрөгү менен тең жаралган экен да, жүрөк менен кошо жаралыптыр. Кыйбайсың да. Муну менен бир келин жатыптыр, тоже Үмөталиева Зарина экен атычы. А бул Үмөталиева Зарина экен, ана умерла. Анан мынтип турду. Муну деле өлтүрүп коелу деп турду. Анан жок, мама муршат керек жок деп балдарым алып келиптир. Ошол эле болду деппи? Ошентип турду мындайларды. Анан жок, может быть жакшы болуп кетет. Кудайым шифасын берсе, бир күнү ойгонуп кетеби деп ойлоп атам да. Мурда көргөн видеолордо бир аз Залинже Подвижный болчу. Күлчү мындай тамаша айтсам күлүп эметчи. Азыр тамаша айтсам да вообще күлбөйт да. Такыр. Жатат мындай. Бир ысыгына мына ушул марлени жаап окшойт. Ысык жаппайм ушундай. Свежий жап. Чымын чакпасын деп эле. Ошол колдор эле калыптыр да. Чымын эметпесин деп эле ушинтип жаап коем. Вентилятор болсо ашказанына суук тийгизип коет. Анан чымынды өлтүрүп чыгабыз. Терезени ачып коем, биякта жаап коем. Эшикте. Терезени ачып коем. Жатат ошентип свежий болот. Эми апа мынакей атам экөөңүздөр эле экенсиздер бул жакта пенсия менен эле Залин эженин майда иштөөсүнө да акча кетип атат. Жетпейт. Пенсиясы 2 миң, общий, биринчи группа. 2 миң соцзащитадан алабыз. Пенсиябыз эмне оокатка, тамак ашыбызга жетпейт. Дарылар толтура, мындай карачы, толтура. Дарыларын, пленкасы менен памперси бир жумага жетпейт. Анын пенсиясы 2 миңден ашык.
пеленкасы менен памперс ашып кетет 2000'den. Памперсин бат-баттан эле которуп турасыздар да. Ооба, жуундуруп, тазалап, памперсин салам. Памперсин азыр кийгизбейбиз, ысык. Катетер менен жатат. Катетер кемит. Муз деле ите эле акча болуш керек, э? Анан эмне? Акча да. Муну деле ошо алам. Анан уйкунун дарысын бербесем уктабайт, жата берет. Анан уйкунун дарысын алам. 300 бирдеме сом экен, 390 сом ушундай. Ошо менен ай сайын бир айда бир алып турам. Бир айга жеткенде калды. Уйкунун дарысын берип турабыз, жарым таблеткадан. Эже азыр эми интернет тармагында да ушул жеке жөнүндө маалыматтар жүрөт. Анан негизи эле азыркы учурда эмне тармактан силерге көбүрөөк жардам керек? Ой, мага эмне? Памперс, пеленка, анан дары дармегине, эми тамак ашы, обязательно тамак ашы деле. Ар кайсы кашанын түрлөрүн алам. Анан бонди деген печеньяны кошуп берем, айран уютам, быштак жасайм, ушунун баарын өзүм аракет кылам. Бияктан сүт алам, бияктан сүт өткөзөт да. Сүтчүлөр, ошолордон алам сүт. 3 литровый сүт алсам, жарымын биртике мындай кашага калтырам, биртикеден каша кылып берем. Жарымын быштак кылам, жарымын айран уютуп коем ошо. Банан, алма, бонди печеньедан аралаштырып мына азыр бериш керек 6,5-да. Түштө тамак кадимкидей биз ичкен тамактай жасайм да. Ошо тамакты блендерден өткөзүп. Кулагы катмын, кулагы ошону илеп атпай. Менин кыйналганымды билет бул кыз. Мен эртең турсам митип, көзүн ачып жатат да, мен бир буну которуп коюп кайта ойгонуп муну карасам, митип жатат. Анан кызым, эмне уктаган жоксуң? Мени аябай атасың, сен мени аябай атасың, эмне ыйлабай жатасың десем, жатат ушинтип коюп, как будто мени күткөнсүп жатат. Эркелетип, суу берип, которуп койсом, каша тамагын бергенче жата берет. Анан тамагын берип, курсагын тойгузуп койсом, ага эмени алдаштырам жанагы. Успокаивающий, нерв успокаивающий дарыны суусуна кошуп, компот кылып берем, ошо успокоивающий жата берет да, спокойно. Апа, атабыз буга чейин эле ушундай белечи, кыздын ошо ооруганынан. Атадан кийин ушундай болуп калды. Көргөзбөйм, көргөзсөм ыйлайт. Нерв болуп калды такыр эле. Уну даже унутуп коет. Залина канакей дейт, менден сурайт. Каякта алар иштеп атабы дейт. Жок, алар жок биякта. Залина биякта жатпайбы, ооруп атпайбы. Тиги кызың болсо жок Турцияда, ал улуу кызым. Бул кичүү кызымды Кудайдан сурап алгам да, 9 жыл деген 3 эркек, анан кийин бул кызды 9 жыл дегенде төрөдүм. Тиги кызыма сиңди болсун депчи. Ойлогон эмесмин болот депчи. Кудайым берди, бирок берген. Кээде жардамчылар акча берет, акча бергенде ыйлайм да, ошо акчасын алганча андан көрөкчү соосо жакшы болбойт беле. Оорубайм. Айда жок, аласың да керек үчүн. Көбүнчө кимдер келип жардам беришет? Акча салышат, анан кийин келели дешет, келгиле дейм, алар келип биртикеден жардам бирдеме таштап кетишет. Ошо. Өзүңүздүн ден соолугуңуз жакшы элеби? Мен өзүмдү кайрат кылбасам бул кызымды ким карайт? Өзүм кармайм да. Кармаш керек. Тиги ата тыйынтып атса. Атага эмете берет. Унутсак да, улам сурайт, улам каякта, эмне, ушинте эле берет. Короче, билбейт да эмне кылганын. Унутсак склероз болуп атат ата. Баланыкын башка салбасын деп коет, эжеке. Ооба. Ушу баланын ушундай ата-энеге ошо жамандыгын көргөзбөсүн. Кудай силерге да ден соолук берип, ушундай жамандыкты көрбөгүлө. Мен көргөн жамандыкты эч ким көрбөсүн. Кызды баары 11-ге барат, 10 бүттү, ошо экөөбүз карап атабыз. Азыр каникулда жардам берет мага. Эми школго кетсе, түнүсүндө турбайт алар, мен өзүм карайм түнүсүндө. Колдарам, суу берем. Анын ортосунда где-то 1 саат, 2 саат уктайм болду. Ошо. Уктаганымды деле билбей калдым. Кудайдан ден соолук сурап атам. Үмүтүм үзбөйм, тахажутка туруп суранам, ыйлап. Кудай кызымды балдардын маңдайына, ата-энеси маңдайына, бир туугандар маңдайына тургузуп бер, бутуна, колдоруна күч бер, дарман бер деп эле.
тахажутка туруп Кудайдан суранып атам. Кудайым бир күнү шифасын берип, сыноо бар экен, сыноо, Кудайдын сыноосу. Кандай сыноо берсең, ошондой күч бер, дарман бер деп Кудайдан суранам. Илебайын десем деле болбой эле. Ушуну соо турса жакшы болбойт беле. Мына балдар школго барат, арга жерде жүрөт. Тиякта, биякта. Кимдердин колунда? Тиякта чоң апалар бар. Чоң кеминде төркүндөр ошол жакта жүрүшөт бакчылар. Кийим алдыбы, алган жокпу, школго барабы, барбайбы, баары бир да ошо жатат, ошо билбейт бул эчтеке. Арабтар жардам берчи. Арабтар да жардам бербей калдычу. Чота 2 жылдан бери жок. 1 жыл жардам беришти раз. Үчөөнө 5.000 берип аткан ай сайын. Анан жок, былтыр да жок, быйыл да берген жок. Азыр чоң кызы да эмнеге ерин билбейт. Кайын журт тарабынан да келип мына карап Жок, турушабы? Кайын журту келмек беле, келбейт алар вообще. Бул кызымды запкы көргөндөн бияка алып келген, мен запкы чегип кеткен. Күйөөсү ичтерин баарын түшүрүп, ушинтип калды. Мен өлүңмө келесиңер дегенден алып келгем да, кой өлбөй эле кой алып кел. Анан бир күйөө дагы андан кийин ошо жана мындан кичүү бир 2-3 жаш таптакыр жабышы эле, таптакыр кетпейт. Мага төрөп бер деп отуруп мына. Ал күйөөсү башка аял алып уже балалуу болуп калган экен ошо. Жеке жатып калгандан кийин, э? Жаткандан кийин 1-2 ай келди, андан кийин уже келбей калды, такыр келген жок. Карап атам деп бир видеолор жүрбөдү беле? Ошого чейин карап аткан. Андан кийин уже дым, эчтеке жок. Өзүнөн да дайын жок, сүйлөгөндөн дайын жок, мындай телефон менен дагы жок, кандай жок, андай. Мен бир астынан өттүм, айттым, ай бала, мен астыман бир өтпөйт белең ушу. Алам келинчек алсаң деле. Астыман бир өтсөң болмок десем, апа мен турмушума кийлигишпегиле. Мен турмушумду бузбагыла. Экинчи чалбагыла мага деп койду. Болду, ошо ойдон чалган да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, келген да жок, сураган да жок. Такыр вообще. Доктурга туура 1 ай жатты го. Роддомдо жатты, анан кийин берки хирургияда жатты. Анан частный биз карайбыз. Бесплатный десе, мен ойлоп жүрөм, бесплатный. Көрсө күнүгө 2000ден алат экен да аяктан да. 15 күн жатып калды. Аяктан. Ошол жактан ушинтип келди мына, мынтип тырышып келди. Ато эмеде түшүлө жаттыган. Роддомго мен баргам да. Азыр өзүмдөй бүгүлүп калганбы? Бүгүлүп калды, болбойт мындай, ачылбайт. Минтип калды вообще эле. Митсең, ошо буту менен эле кош. Бутун жазбайт, колунда жазбайт. Мен мынтип көтөрсөм көтөрүлөт, бирок ыйлайт. Көтөрбө деп. Ооруйт да. Мына колдорум мынтип жатат. Үмүт үзбөй элечи буюрса мынакей Залина эжекебиз дагы жакшы болуп кетеличи. Алыстан болсо да атайын келип бир аз да болсо дал ушул элибиздин жардамы менен Залина эжекебизге бир аз да болсо жардам болобу деген үмүттө келдик. Ыйлабаңыз эже. Буюрса баардыгы жакшы болот. Кайдыгер карабай кол сунуп жардам бериңиз.